2021-жылга жылдыз төлгө. Уй жылы босогодо турат. Чычкан жылында оор жоготууларды, кыйынчылыктарды башынан өткөргөн бүтүндөй дүйнө эли ушул жылы өтүп кетсе эле баардык жакшылыктар жаңы жылда шатыра шатман тосуп ала тургандай үмүт менен уй жылын күтүүдө. Ошондой эле болсун. Алдыда 2021 жаңы жылда кайсы жылдыз ээсин кандай жашоо күтөрү боюнча жылдыз төлгө сунуштайбыз. Кой жылдызы. Жалпы тенденция. Кой жылдызынын алдында төрөлгөндөр 2021 жылы өзгөчө мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Кытай календары боюнча келе жаткан уй жылы өзүнө окшогон өжөр, максатына бекем турган, туруктуу жандарды жактырат. Ошол себептен койлордо кездешкен дал ушул мүнөздөрдү баалап, уй жылы аларды баардык ишиндеги ийгилиги менен сыйлайт. 2021 жылдын биринчи жарымы өзгөчө ийгиликтер менен өтөт. Ал эми жылдын экинчи жарымы биринчи жарымында кандай иштерди жасагандыгынан көз каранды болмокчу. Колдон келишинче жылдын биринчи жарымында келген ийгиликтерди кызматтан көтөрүлүү, каражат, үй бүлөлүк бакубатчылык сыяктуу жагымдуу көз ирмемдерди кармап калуу керек. Жеке жашоо үй бүлө. Сүйүү жана үй бүлө жаатында күткөн мүнөзүнө жараша жооп алышат. Түгө издеп жүргөн бойдоктор үчүн издегени табылат. Бул жылы аларга сүйүү жана жөн гана жактыруу сезими аралаш жүрөт. 2021 жыл бойдок койлор үчүн үй бүлө союзун курууга идеалдуу жыл болмокчу. Түгөйлөр ортосундагы араздашуу, пикир келишпестиктер март айынан июнь айына чейин орун алышы күтүлүүдө. Ден соолук. Жашоонун ак сызыгында келе жатканына карабай, кой жылдызындагыларды саламаттыгына жаралган маселелер ойлондурмакчы. Айрыкча октябрь айларында ар кандай оорулар жабышып, койлордун жүрүшү басаңдайт. Өзгөчө көңүл буруучу маселелер нерв системанын абалы, уйкусуздук, аллергия, ичеги карын оорулары, сезондук грипп, суук тиүү сыяктуу көйгөйлөр. Мындан тышкары кайсы бир органга операция жасатуу же тиштерди дарылатуу, салдыруу сыяктуу пландалып жүргөн иштерди сөзсүз ишке ашыруу керек. Акча. Жылдын алгачкы 3 айлыгындагы маңдай терди төгүү иштөө, өжөрлүк, жумуш боюнча сүйлөшүүлөр апрель айларында эле өз жемишин бере баштайт. Карьералык өсүү, айлык акылардын көбөйүшү, бизнес талаасындагы ийгиликтер кубантат. Ак металл уй, эмгекчил адамдарды сүйөт. Андыктан жалкоолор чөнтөгүнүн жукалыгына өзүн гана күнөөлөшү керек болот. Келип түшкөн каражаттын арты менен эйфорияга чөмүлүп калбай, учурдан пайдаланып акча чогултуу, банктан аманат ачып каражат топтоо, сатса баа боло турган буюмдарды алып коюу сунушталат. Бука-чаар жылдызы. Жалпы тенденция. 2021 жыл бука-чаарлар үчүн ийгилик жана комфорттун коштоосунда өтөт. Айрыкча жаз-күз мезгилдери эң жагымдуу көз ирмемдерди тартуулайт. Бизнес чөйрөсүндөгү адамдар пландап жүргөн иштерин коркпустон ишке ашыра берүүсү керек. Жылдын ортосу бука-чаарлар үчүн асмандан белек жаагандай эле болору күтүлүүдө. Ошентсе да күздүн соңу менен кыйчалыш иштер орун алат. Катачылыктан адал эмгек, ак иш менен чыгып кетүү жолу бар. Жеке жашоо үй бүлө. Бойдок кыздарга 2021 жылдын биринчи жарымында жеке мамилелерди жөнгө салуу сунушталат. Дал ушул мезгилде өмүрлүк жарын кезиктирип калуу бактысы бар. Ал эми жигиттер үчүн күтүүсүз таанышуулар чоң сүйүүгө себепкер болуп калышы ыктымал. Үй бүлөлүү түгөйлөрдүн жашоосу мамилелердин жаңы багытка бурулушу менен коштолот. Балдардын окуусундагы мүчүлүктөр аларды кыйнап коюшу мүмкүн. Урушпай жардам берип, билимин тыкыр көзөмөлдөө сунушталат. Ден соолук. Спорт менен машыгуу, денени сергек кармоо, витаминдүү тамактар менен азыктануу. Мунун баарын эч ким эрежелерден алып коя элек. Бука-чаарлардын ден соолугунда ашказан ичеги оорулары, тиш оору, уйку бези, калкан бези сыяктуу органдар маселе жаратышы ыктымал. Мындан тышкары ашыкча салмак менен алкоголдук ичимдиктерге көнүү коркунучу жаралат. Акча. Бука-чаарларга финансы жааты чоң деле маселе жаратпашы ыктымал. Киреше дарыя болуп агып келбесе да, булактын агымдай тынымсыз келип турат. Жылдын башы айлык акыга кошумча кошулуусу, мурда баштап коюп
Пайдасын көрө албай жүргөн кичи бизнестердин жемишин бере башташы кубандырат. Жаз айларында ири суммадагы каражат же жакындардан калган мурас колго тийиши күтүлөт. Эгиздер жылдызы. Жалпы тенденция. Эгиздер бул жылы кумурскадай эмгектениши керек. Мунун акыбети сөзсүз кайтарына жылдыздар сөз беришет. Жыл башында жана жаз мезгилинде көргөн эмгектин жыйынтыгын жайында көрөсүз. Тактап айтканда сонун эс алуу, жумушунан каалагандай убакытка өргөө убактысы буйрат. Октябрь айында үй бүлө мүчөлөрүнүн жакындардын маселеси менен чуркайсыз. Көпчүлүк учурда эгиздер өзүнө кам көрүш керек экенин экинчи планга жылдырып же унутуп деле коюшат. Андыктан ден соолукка олуттуу мамиле жасоо сунушталат. Жеке жашоо үй бүлө. Эгиздердин стихиясы аба болгондуктан аларга мүнөздөмө бергенде туруксуздук менен көп айкалыштырылат. Ой жылында аларга бул мүнөздөмө таасирин тийгизбеши мүмкүн. Тактап айтканда түгөй издегендер сүйүктүүсүн таап, түтүн булатууга шерттенишет. Албетте жеңил жана кыска убакытка созулган мамилелер да орун албай койбойт. Ой жылы үй бүлөлүү туруп, башка мамилени көксөгөндөргө ырайым кылбайт. Мындай аягы суюк мамилелер үй бүлөнүн кыйрашына жеткирерин эске алуу шарт. Ой жылы бекем үй бүлө күтүүнүн символу болмокчу. Андыктан энергияны бала бакыра, тууган урукка жумшоо, гармониялуу жашоо тартууламакчы. Ден соолук. Меркурий планетасынын сүйүктүүсү болгон эгиздердин таалуу жери, жүрөк кан тамыры жана нерв системи болмокчу. Зыяндуу ичимдик же азык-түлүктөн баш тартуу сунушталат. Биринчи кезекте көңүл буруучу маселелер депрессияга чалдыгуу, невроз, жүрөк кан тамыр оорулары, ооз көңдөйүнүн абалы, ашказан ичеги оорулары жана ашыкча салмак. Акча 2021 жылдын биринчи декадасында жакшы эмгектенгендер үзүрүн көпкө күтүшпөйт. Тапкан каражаттын бир бөлүгүн үй бүлө же достор менен эс алууга сөзсүз бөлүңүз. Быйылкы жолу таптогон стрессти чыгарууга жакшы шарттар түзүлөт. Акча каражатын үнөмдөп, пайдасы жок нерселерди сатып алуунун санын кыскарткан оң. Май айында көптөн бери самап жүргөн буюмуңузга ээ болосуз. Башты көбүрөөк иштетип, оор иштерди жасоодон оолактоо сунушталат. Антпесе айттырбай келген кырсыктар тооруп, анын ордун толтуруу үчүн каражат көп сарпталып кетиши мүмкүн. Бөйөн жылдызы. Жалпы тенденция. Бөйөн жылдызынын алдында төрөлгөндөр баардык ишти логикага салып чечкендер. Ушундай эле тенденциядагы ой жүгүртүүсүн жумушуна жана бизнесине жумшаса, үзүрүн күз мезгилинде көрүп калышы ыктымал. Бул жылы майда баратка көңүл бурбай, кыймылсыз мүлк алуунун максат кылып, каражат чогулта баштоо керек. Жалгыздап иштегендерге күч келет. Жеке жашоо үй бүлө. Махабат фронтунда жүрөктү тыңшоо сунушталат. Бойдок бийкечтердин жазда тапкан сүйүүсү үй бүлө күтүүгө жетиши мүмкүн. Эң башкысы тандоодон адашпоо керек. Ал эми мырзалар түгөйүн тапса, мамилени олуттуу стадияга чыгаруусу шарт. Бөйөндөрдүн үй бүлөсүндө жаңы толуктоолор орун алышы күтүлөт. Мамилени сактап калуу үчүн жеке сүйлөшүүлөрдү байма-бай жүргүзүп туруу кажет. Ден соолук. Сезондук оору сыркоодон сак болуңуз. Көңүл бурбай коюу өнөкөт оору табууга чейин алып келет. Тамактануу режимине да көңүл буруу кажет. Көңүл буруучу маселелер ашказан ичеги оорулары, ангина жана тонзиллиттин алдын алуу, сасык тумоо, жүрөк кан тамыр системи, стресстин алдын алуу сунушталат. Акча. Үй жылы бөйөндөрдүн каржы маселесин көңүл сыртында калтырбайт. Бирок тынбай иштеп, кийинки жылдында каржы жагын ойлоно жүрүү сунушталат. Кызмат ордунда жаралчу кыйынчылыктар жай айларына туш келет. Бир аз акча тартыштыгы орун алат. Күз айларында абал турукташып, кошумча каражат келчү булак табылат. Интуиция алдашы мүмкүн. Көнгөн адатыңыз боюнча логика менен маселе чечкениңиз артык. Арстан жылдызы. Жалпы тенденция. Арстан жылдызынын алдында туулгандар бул жылы башынан бир нече сыноолорду өткөрөт. Стресс жана убактылуу депрессияны алып келгени менен сыноолор тез өтөрүнө сөз беришет жылдыздар. Ой жылы арстандарды ушундай жол менен сынап, көйгөйлөргө туруштук берүүгө бышырат. Натыйжада алар күчтүү жана чыдамкай болуп чыга келишет. Бул мүнөздөр жаралган маселелерден оңой чыгып кетүүгө жардам берет. Сизге калпайтууга болбойт. Алдоо, көз боемочулук сыяктуу куулуктар жакшылык алып келбейт. Ансыз деле жылдын алгачкы 3 айы ийгиликтүү өтөрүн эскерте кетели. Бул учурда карьералык жактан өсөсүз. Жеке жашоо үй бүлө. Сүйүү жана мамиле жаатында бир катар алдоолор.
көзгө чөп салуу жана сезимдерге терс жооп алуу сыяктуу көрүнүштөр орун алат. Бирок мындай нерселер сүйүүдөн көңүл калуу, депрессия жана жалгыздыкка алып келбеши керек. Бирөөнүн пикирин, тандоосун сыйлап, арстандар баардык нерсеге реалдуу карашы керек. Ошондо гана кырдаалдан чыгып кете алышат. Үй бүлөдө жаралган кыйынчылыктар түгөйлөрдүн союзун ого бетер бекемдемекчи. Алар кырдаалдан чыгуу үчүн күчтөнүп жатышып, мамилелерди дагы бир тепкичке өйдө чыгарып алышмакчы. Ден соолукта көңүл сыртында калтырбоо сунушталат. Керектүү витаминдерди ичип, пайдалуу азыктар менен тамактана жүрүү керек. Жумуштун көпчүлүгүнөн өзүн унутуп койгон арстандар ден соолуктун начарлап кетишинен жапа чегишет. Зыян алып келүүчү бирден бир нерсе алкоголдук ичимдиктер. Көңүл буруучу жагдайлар сасык тумоонун алдын алуу сунушталат. Нерв системасы, гастрит, жүрөк-кан тамыр оорулары, аллергиялык жана тери менен байланыштуу оорулар ойлондурат. Күч келген оор күндөрү жакшылап эс алуу сунушталат. Акча. Жылдын башындагы алгачкы 3 айда тер төгүп иштөөдөн жыл ичиндеги материалдык абал көз каранды болмокчу. Эгер ийгилик кошун жыл башында эле учуруп жиберсеңиз, кыйынчылыктар жаралышы ыктымал. Чыгармачылык жана өз алдынча бизнес жашоо менен алектенгендердин иши алга жылышы күтүлөт. Жылдын биринчи жарымында бизнес чөйрөсүндө жүргөндөргө тобокелдиктерди аз жасоо сунушталат. Ири сатып алуу орун алмакчы. Көксөп жүргөндөр үйлүү болушат. Бийкеш жылдызы. Жалпы тенденция: бийкештерге ийгилик алып келген мүнөздөр ачыктык, адам менен тил табыша билүү. Мунун артында алар пайдалуу адамдар менен таанышып, чөйрөсүн перспективдүү инсандар менен бекемдей алышат. Өзүнүн үстүнөн иштөө керек болот. Жаңы өнөр, билимге умтулуу, изденүү ийгилик алып келет. Бирөөнүн жашоосуна суктанып, өзүн алардан кем көрүп, негатив чакыруу айланасына чогулган кутту качыргандан башка пайда алып келбейт. Позитивдүүлүк гана ийгиликтерге жетелемекчи. Жеке жашоо, үй бүлө, сүйүү фронтунда бийкештердин жылдызы жанат. Өзүнүн үстүнөн иштөө башкаларды да суктандырып, татыктуу түгөй жолуктурууга чейин жеткирет. Кыялы чукул, урушчаак мүнөздөгү бийкештер тескерисинче жалгыз болушат. Жалпылап айтканда, бийкештер кулк мүнөзүнө жараша түгөйгө кезигишмекчи. Жалгыз бойлор жыл башында түгөйүн кезиктириши ыктымал. Мамилени өнүктүрүүгө жараша союздун аягы үй бүлө курууга жетет же тескерисинче. Жаңы курулган үй бүлөлүүлөрдүн көпчүлүгүнүн үйүндө баланын үнү жаңырат. Түгөйлөрдө балдардын кылык жоругу рахатка бөлөп, гармония орнойт. Ден соолук. Тилекке каршы уй жылы бийкештер үчүн оору суркоонун жылы болот. Көбүнчө стресске кабылуу, суук тиүү сезгөнү, нерв системасына байланышкан маселелер катарлаш жүрөт. Мындан тышкары, травма алуу, калуу коркунучу да бар. Этият болуу, жолдо жүрүү коопсуздугун сактоо, витаминдер кампасын толтуруу сунуштары бар. Күз айлары оору суркоонун мезгили болмокчу. Өтө жанды, сабап иштебей, маал менен эс алып туруу керектелет. Акча. Жыл башында каражаттын көпчүлүгүн үй бүлөнүн жана туугандардын керектөөлөрүнө жумшайсыз. Мындан улам бийкештер кошумча каражат булагын издөөгө аргасыз болушат. Бактыга жараша ыңгайлуу жумуш тапкандар да болот. Айрымдар кыска мөөнөттүн ичинде финансы жагын чечип алууга жетишишет. Жетекчилик тарабынан ишеним артылып, өйдөрөөк кызматтан жумуш орду сунушталат. Баш тартуу же макул болуу потенциалыңызга жараша болмокчу. Өзүңүзгө өтө ишенсеңиз, сунушту кабыл алуу оң. Хобби же жан дүйнөсү сүйгөн иши менен стартаптарды баштоодо ийгиликтерди алып келмекчи. Тараза жылдызы. Жалпы тенденция: уй жылы таразаларга профессионалдык жаатта ийгиликтерди алып келет. Көпчүлүк карьералык өсүш алат. Атаандаштар жол бошотуп беришет. Кызматында өнөктөштөрү арасында кадыр-баркка ээ болушат. Айланасына жакшы адамдар топтолот. Бирок котур ташы койнунда адамдарда кезикпей койбойт. Мамиле түзүүдө дипломаттык ыкма жардамга келмекчи. Бул жыл конфликттер үчүн эмес, ошондой эле чөйрөдөгүлөрдүн пикирине угбой, колдон келсе агымга каршы сүзүү да ийгиликке жетелемекчи. Жеке жашоо, үй бүлө. Түгөйлүү таразаларда мамиле жаатындагы кризис жаралат. Болбогон бир майда чүйдөнүн арты менен өнөктөштөр ортосунда конфликттер көп орун алмакчы. Мындай олку-солку мамиле күзгө чейин уланары күтүлүүдө. Ажырашуу, кол өзүгө жетпөө үчүн түгөйлөр бирин-бири түшүнүү менен кабыл алуусу шарт. Мындан тышкары, чыр-чатак акча маселесинен
Балдардан улам келип чыккан көйгөйлөрдөн бири-бирине канаттанбагандыктан уламда жаралат. Ден соолук. Стресс абалды жараткан окуялардан улам айрым таразалар ичкиликке көп басым жасап ден соолугуна залака тигиздириши мүмкүн. Мындан тышкары жүрөк оорулары, күйүккө кабылуу, кулак мурун оорулары туурушу ыктымал. Жаз-күз айларындагы сезондук суук тийүү, сасык тумоо ооруларын күчтүү иммунитет менен жеңип кетсе болот. Акча, каржы жаатында стабилдүүлүк орун алмакчы. Эң башкысы чечимдерди кабыл алууда көпкө ойлонуп отурбастан шарт жүрүү керек. Жаңы жылы баштаган баардык иштер ийгиликтүү жүрөт, бирок каражатты ысырап кылуу, жөнү жок пайдасыз нерселерге жумшоо жыл аягында кризиске жеткирет. Ар кандай лотереялык утуштарга, интернетте ойнотулган оюндарга үмүт артпай эле коюу туура. Чаян жылдызы. Жалпы тенденция. Бардык кадамды ойлонуп жасоо сунушталат. Жети өлчөп бир кез деген сөз бекеринен эмес. Өйдө төмөн кырдаал жараткан учурлар орун алат. Бирок мунун арты менен чаяндар өзүнө жакшы турмуштук тажрыйба топтоп алышат. Анализ жүргүзүүнү жакшы өздөштүрүп алуу керек. Бардык маселе кырдаал тыкыр ойлонулса, жолдон чыккан тоскоолдуктар оңой чечилмекчи. Жеке жашоо үй бүлө. Жеке мамилелерге келсек, чаяндарды сүйүү жаатында күтүүсүз окуялар күт. Сиздин эмоциалдуулугуңуз жана түшүнүксүз кыялыңыз өнөктөшүңүздү чочутушу мүмкүн, бирок жасалмалуулук ийгилик алып келбейт. Айрымдар январь-февраль айларында сүйүктүүсүнө жолугат. Бойдокчулукка чекит коюу аракетин көрүшкөнү менен сезимдер жоопсуз калышы ыктымал. Үй бүлөдө жубайына болгон талаптарды күчөтүү түгөйүн чарчатып жиберет. Айрыкча эркек чаяндар сабырдуу болуусу кажет. Ден соолук. Чаяндар ден соолук жаатына келгенде шалакы болушат деп мүнөздөлөт. Уй жылында ушундай көрүнүш улана берсе, жыл бою бечел кетпей, оору сыркоонун үстүндө жүрүшөт. Өл бөткөн жерге деле ооруп калуу коркунучу бар. Жылдыздар иммунитетти бекемдеп, өз учурунда эс алып, уйкуну кандыра уктоону сунушташат. Эгер бул эрежелерди сактасаңыз, саламаттыгыңыз жалпы жолунун жайында болмокчу. Ойлондурган маселелер борбордук нерв системасы, жүрөк кан тамыр оорулары жана эндокриндик систем. Акча. Ойлонбой кадам жасоого болбойт. Мисалы, туура эмес сатып алуулар, ишеничсиз адамга көп суммадагы акчаны карызга берүү же кумар оюндарына берилип ойноо эч жыйынтык алып келбейт. Чаяндар эсепчил, уюткуга дайым акча катып койгонду билген инсандар, бирок финансылык катачылыктан эч ким корголгон эмес. Ошондуктан акча чогултуу, банктан аманат ачуу жакшы кепилдик болмокчу. Бизнес жаатында же кесиптештер арасында бут тосууларга кабылышыңыз мүмкүн. Атадан балага же жакындардан кыймылсыз мүлк, унаа, мураска өтүүсү көп орун алат. Жаачы жылдызы. Жалпы тенденция. Уй жылы жаачылар үчүн кызыктуу жана окуяларга жыш жыл болот. Жылдын башында эле өзгөрүүлөр орун алат. Арасында жакшылары да, жамандары да болот. Бирок жаачылар баардык кырдаалды өзүнө ыңгайына жараша оңдоп кетүү жөндөмүнө ээ болушат. Дос туугандын жардамы менен көп жакшылыктарга жетишмекчи. Жылдын биринчи жарымында жумушуңузга байланыштуу маселелер жаралат. Кесиптештер арасында пикир келишпестиктер орун алышына чейин жетет. Күз айларында мындай кырдаал турукташып, баары өз жайына келет. Ден соолукка байланыштуу маселелер жаралат. Бул учур жаз мезгилине туш келиши күтүлүүдө. Жеке жашоо үй бүлө. Жеке жашоодо көңүл жылытарлык окуялар көп болот. Жаачылар бул жылы өз жашоосунун жакшы нукка бурулушун өздөрү колго алышмакчы. Түгөйлөр ортосунда майда чүйдө пикир келишпестиктер байма-бай орун алып турат. Бойдоктор ушул жылы сүйүктүүсүн таап кол кармашышат. Романтикалык кечелер, жолугушуулар май айынын аягы менен жай айларына туш келет. Айрымдар сүйүктүүлөрүн кызматтык өргүү учурунда же иш сапары менен башка жакка чыгып келүү учурунда кезиктириши ыктымал. Ден соолук. Жыл башында ден соолук маселеси кабатыр кылбайт. Өнөкөт оорусу барларда кыштан калган бөлүгүн оорубай өткөрүшөт. Маселе жаз айларында башталышы күтүлүүдө. Ошондуктан жөнөкөй суук тийүү болсо дагы жакшылап көңүл буруп, дарылануу керек. Дем алуу органдары, өпкөнүн сезгениши, арка бел, муун оорулары, бөйрөк, заара жолдорундагы дарттар коркунуч жаратышы күтүлүүдө. Колдон келсе, ушул органдарга этият болуңуз.
Акча. Жыл башында жумуштагы оорчулуктар көбөйөт. Тактап айтканда, жетекчилик тарабынан жүктөлгөн жумуштун саны көбөйүп, айлык маселеси мурдагыдай эле калтырылганы наразычылык жаратат. Мунун аркасында стресс абал жаралышы күтүлөт. Айрымдар кызмат ордун же жумушун алмаштырууну ойлонушат. Комфорттуу зонадан чыгуу жаачыларга ийгилик алып келмекчи. Жаңы жумуш тез эле финансы жаатын турукташтырып кетүүгө түрткү болмокчу. Ал эми бизнес ачууну пландап жүргөн болсоңуз, бул жылы даярдык көрүү менен гана чектелген оң. Текечер. Жалпы тенденция. Текечерлерге уй жылы жөнөкөй жылдардан болбойт. Ар түрдүү кырдаалдар орун алып, ак кара бирдей жүрмөкчү. Астрологдор тагдыр чечүүчү бурулуш жасайм деп аракет кылбай турууну эскертишет. Баардык нерсе өз учурунда өз жайына келмекчи. Кыялыңыздын чукул болушу, агрессивдүүлүк сизге душман гана арттырмакчы. Ошондой эле дос туугандардын да көңүлүн калтырып алуу күтүлөт. Жумшарыңыз. Жеке жашоо үй бүлө. Жеке жашоо олуттуу ойлонууларга түртөт. Жылдыздар акылдуу, баамчыл болууга чакырышат. Түгө издеп жүргөндөр үчүн жыйынтыгы жакшы болот. Көңүлүңүздөгү адамга кезигесиз. Сүйүүгө балкып, сүйүктүүңүздүн көңүл буруусу баш айлантат. Бирок аны менен кол кармашып турмуш сапарына аттануу сиздин кыял жоругуңуздан, кылган аракетиңизден, мамилеңизден көз каранды болмокчу. Үй бүлө майда турмуш тиричилигине байланышкан маселелерге нерв көтөрүлөт. Алардын айынан уруш чыгара бербесеңиз эле, жашоо өз нугуна өтө кете бермекчи. Ден соолук. Ден соолугун чыңдоо үчүн көпчүлүк текечерлер спорт менен достошууга өтүшөт. Чуркоо, эрте менен туруп сейилдөө, залдарга баруу же корого спорт аянтчасын уюштуруп машыгуу кадимкидей рахат тартууламакчы. Пландуу жана пландалбаган күтүүсүз операция жасатуу орун алышы мүмкүн. Стресс жана депрессияга жумушта болгон кыйчалыш иштер жанды сабап иштөө жеткирмекчи. Эс алууну унутпаңыз. Акча. Финансы жаатын жумшартып алууга мыкты мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ишкердикке көбүрөөк басым жасоо сунушталат. Улам жаңы идея келип, аларды ишке ашырууга жетишпей, күчтөнүп иштейсиз. Жетекчилик кызматтагы адамдар кол алдындагы кызматкерлерге жакшы мамиле жасап, сый акчаларды ыйгарып турганы туура. Бул жааматтагы баркыңыздын көтөрүлүшүн шарттап, командалык иш алга жылмакчы. Бирөөдөн карыз алууда же банкка насыя алууга барардан мурун сиз чын эле каражатка муктажсызбы тыкыр ойлонуп чыкканыңыз оң. Алынган акчаны кайра кайтаруу керек экенин эстен чыгарбаңыз. Суу куяр жылдызы. Жалпы тенденция. Ачылыштардын жана өзгөрүүлөрдүн жылы болот. Ийгиликсиз жана окшош күндөрдөн тажаган суу куярлар үчүн жашоонун жаңы барактары ачылат. Жалкоолорду жылдын кожоюну баардык нерселерден куру жалак калтырат. Андыктан тер төгүп иштеп жөн отурбаган суу куярлар үчүн жыл ийгиликтүү болот. Туугандар арасында гармония орун алып, айланадагылар үчүн барк баага ээ болосуз. Акылдуулук, тил табышуу жана дипломатиялык менен жаз алдында кирешелүү кызматка ээ болосуз. Жеке жашоо үй бүлө. Жеке жашоо дагы жалпы тенденциянын жүрүшүндөгүдөй эле өзгөрүүлөр менен коштолмокчу. Жалгыз бой суу куярларды жеке жашоосунда азгырыктар жана жалган сезимдер күтөт. Мындай көрүнүш жай айларына чейин уланмакчы. Жаңы таанышуулардан улам жаралган жоопсуз сүйүү сизди азап чегүүгө алып келгени менен тунук сүйүү тартуулайт. Сүйүүгө жетем десеңиз, анда аракетти баштаңыз. Бирок үйлөнүү же турмушка чыгуу маселесин келерки жылга калтырганы туура дешет жылдыздар. Ал эми үй бүлөлүүлөр түгөйүнүн тилин таап, экөө тең кызыктар болгон ишти алып барышканы туура. Бул алардын финансылык жагын бекемдөөгө да жардамын бермекчи. Ден соолук. Ден соолукка байланышкан олуттуу маселелер жаралбайт. Күчкө толуп энергияңыз көп болот, бирок жай айларында тамак сиңирүү организмдеринде маселе жаралат.
Бул үчүн туура тамактануу, дарыгер тарабынан сунушталбаган азыктардан баш тартуу керек. Тиштерден акча үнөмдөбөңүз. Ооз көңдөйүн туура күтүү, тиштердин саламаттыгына маани берүү сунушталат. Өнөкөт оорусу барларда маселе күз айларында жаралмакчы. Дарыгерлердин сунуштарын так аткарып, айрымдар пландалган операцияга моралдык жактан даярдана берүүсү оң. Акча. Материалдык байлык өсүш алат. Бирок акчаны туш келде ар кайсыга чача берген суукуярлар жыл аягында жакшы сунуштардан куру жалак калышат. Астрологдор дайыма запаста акча болуп турууну камсыздаш керек дешет. Анткени жыл аягында пайдалуу жана чоң бир нерсе сатып алуу мүмкүнчүлүгү жаралмакчы. Жалкоо жана тапканына шалакы мамиле жасаган суукуярларды ийгилик күтпөйт. 2021 жылдын кочоюну үй эмгекчил адамдарды сүйөрүн эстен чыгарбаңыз. Балык жалпы тенденция. Жылдын биринчи жарымы жумушта кадыр бар, күтүп карьералык тепкичтен бийик көтөрүлүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Жетекчилик тарабынан сиздин жасаган ишиңиз мактоого алынып, жакшы кирешеге да ээ болосуз. Жумушсуздар кандайдыр бир туруктуу жумуш ордуна ээ болушат. Чөйрө менен болгон мамилени кошуна колоң менен ынтымакты бекемдөө сунушталат. Күмөн санаткан жолугушуулар, келишимдер, өнөктөштөр ийгилик алып келбешин эске тутуу зарыл. Бул жылы өзүңүзгө гана ишениңиз. Жеке жашоо үй бүлө. Балыктарга жумушту жана жеке жашоону бирдей алып кетүү кыйындыкка турат. Баш оту менен жумушка кирип кеткендер жеке жашоосун унутуп коюу мүмкүн. Ал эми жеке жашоосун ойлоп түгөйүнүн мүдөө тараптарын аткарам дегендер жумушунун көптүгүнөн көңүл бура албай, нааразычылыктар жаралат. Сизге чыдам кайлуулук жана убакытты туура бөлүштүрүү керек болот. Ал эми үй бүлөлүүлөр буга кошумча балдарга да убакыт бөлүшү керек. Андыктан жубайлар ынтымакта ортодогу милдетти бөлүштүрүп алышканы туура. Ден соолукта жалпысынан маселе деле жаралбайт. Ошентсе да профилактикалык көнүгүүлөр, спорт менен машыгуу, деги эле ден соолукту чыңдоочу нерселерди адатка айланткан туура. Элдик медицинанын жардамына үмүт кылгандар дарыгерлер менен сөзсүз кеңешип алуу керек экенин жылдыздар эскертишет. Жай айларында инфекциялык оорулар тооруйт. Иммунитетти күчтөп, эл топтолгон жайларда көп кармалбай жана өзүңүздүн эле эмес үй бүлөңүздүн да ден соолугун ойлоону эстен чыгарбаңыз. Акча. Материалдык жак орто заар өнүгүүнүн үстүндө болмокчу. Канча аракет кылсаңыз деле тапканыңыз белгилүү бир суммадан ашпайт. Андыктан кошумча жумуштарды караштыруу, бош жүргөндөр иш менен алектенүү, акчасын бейчеки чачкандар үнөмдөөнүн, сарамжалоонун үстүнөн ойлонулары керек. Ошондой эле ишкердик чөйрөсүн алмаштырбоо да сунушталат. Ар ким өзүнүн колунан келген ишин мыкты жана так аткарса, жыл бою каржы туруктуулугу орун алмакчы.